Коомдук телеканалдын Замана студиясы түз эфирдеги таңкы мейман деп аталган рубрикасын баштайт. Быйыл жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп аталды эле. Ушул багытта, ушунун алкагында кандай иштер жүрүп атат? Ушул багытта сүйлөшөлү деп студиябызга 2 жылдан бери иш алып барып келе жаткан Гарантиялык фонд ачык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Абакиров Малик Бартабасовичти чакырганбыз. Малик ага, куш келипсиз. Саламатсызбы. Саламатсызбы, Малик Бартабасович. Алгач ушул гарантиялык фонддор тууралуу биздин телегөрүүчүлөрүбүзгө түшүнүк берип кетсеңиз, алар кандай ишти алып барат? Гарантиялык фонддор негизи ишкерлерге насыя алып атканда күрөөсү жетишпегенде кошумча күрөө берет, же болбосо гарантия деп атап коебуз. Ошол себептен ишкерлер эгерде керектүү сумма насыяны ала албаса, биз жардам берип, анын өзлөрүнүн ишкерин жылдырганга жакшы көмөк көрсөтөбүз да. Рахмат. Ушул насыяны ар ким ала алабы? Насыя берүүнүн жолдору, эрежелери, тартиптери кандай? Ушуга токтолсоңуз. Бул эрежелери банктыкындай эле. Себеби биринчи ишкер банкка барат, кайрылат, мага мен бир пример катары айтып кетейин, миллион сом керек депчи, анан бүт бизнес планын карап, күрөөсүн карап, анан мен сага бере албайм, болгону 600 миңди бере алам, себеби күрөөң андан жогоруга бааланып болбойт депчи. Анан бүт өткөндөн кийин бизге кайрылышат банк өкмөтчү. 400 миңди гарантия катары берип койгул деп. Эгерде биздин требования ылайык болсо, биз 400 миңди беребиз, ишкер болсо кошумча эчтеке бербей эле миллионду алып иштете берет да. Ошол себептен бул жер жүзүндө иштеп атат, 120 өлкөдөн көп өлкөдө иштеп атат. Бизде болсо ошо 2013-11 жылдан бери иштеп, анан ачык акционердик коом 2010 жылы уюштурулган да. 16-жылы. 16-2 жылдан бери. 2 жылдан. Ушул гарантиялык фонддордун артыкчылыгы эмнеде? Артыкчылыгы бул биринчиден биз ишкерлерге кошумча күрөөсү жетпесе насыя алганга жардам беребиз. Экинчиден биздин консультациялык жардам беребиз, себеби ишкерлер бүт баары эле билишпейт, көбү жана микрокредиттик уюмдарга барып жогору процент менен кредит алышат. Биз аларга бизнес план жасап айтабыз. Жок, силер банктарга кайрылгыла, ал жерде момундай кредиттик инструменттер бар, кредиттер. Ошол насыяны алсаңар, силер жеңилирээк процент төлөйсүңөр, азыраак төлөйсүңөр, ишиңерди жылдырып кетесиңер депчи. Андан тышкары биз 3-4 инвестициялык жакшы инвестиция тартып келдик. Мына мен көчөлүү Кытайларды эркин экономикалык зона нарынга жибердим. Жана 200 гектарлык индустриалдык соода логистикалык комплекс курулуп атпайбы? Ошол жерге азыр иш башталып элек, ошол жака инвесторлорду жөнөтүп атабыз. Үчүнчүдөн биз 3-4 стратегиялык, өкмөттүн стратегиялык программаны түзүп, ишкерлерге жакшы жардам берели деп өзүбүздүн ишибизди алып баратабыз да. Баягы ишкерлердин көбү сиздер жөнүндө баягы маалыматты билбесе керек, туурабы? Анан алар ошол биринчи банкка кайрылыш керекпи, же баягы ошол бизнес долбоорун алып сиздерге келиш керекпи? Негизи бүт баары көбү эле банкка барыш керек. Биз мына банктарды эле башында көп билбейчи, анан банктарды мына быйыл биз бир 700-800 ишкерлерди жана банктын ишкерлерин окуттук да, бүт область боюнча. Себеби алар дагы биздин өкүлүбүз болуп калат да. Мына бүгүнкү күндө биз 11 банк менен иштесек, 11 банктын 80 филиалы, 80% бүт банк филиалына салыштырма бизге иштешет да. Ошол себептен мына бүгүнкү күндө 2 жылдын ичинде биз 625 гарантия бердик. Гарантиянын көлөмү 670 миллион сом түздү. Биздин өнөктөш банктар 2 миллиард 300 миллион сомдон жогору насыя беришти да ишкерлерге. Рахмат, Малик Бартабасович, ушул гарантиялык фонд ишкерлер алып аткан каражатты мындай көзөмөлдөп турабы? Эмнеге жумшап атат, жыйынтыгы кандай болуп атат? Же болбосо турмуштары кандай болушу мүмкүн? Төлөй албай калышы мүмкүн, же болбосо такыр эле өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн дагы бир бөлөк нерселерге да жумшап ийиши мүмкүн да. Ошол каражаттын кийинки немеси кандай болуп атат? Ушуга көңүл бөлөсүздөрбү? Ооба, албетте биз көңүл бурабыз, себеби акчанын өзүнүн эмеси бар, назначениясы бар да, цель. Анан кийин биз банк менен биргелешип
кандай иштеп атат, эмнеге жумшап атат, туура жумшап атабы же туура эмес жумшап атабы, кантип кайрылат деп бүт көзөмөлдөйбүз. Рахмат. Учурда жаңылбасам Кыргызстанда 6 гарантиялык фонд бар. Ошол жакынкы арада дагы башкаларын ачуу пландалып жатабы? 2010-11 жылда регионалдык 6 гарантиялык фонд түзүлгөн. Алар иштеп атат бүгүнкү күндө. Анан алар негизи жергиликтүү бийликтер капитал берип иштетип атканда, анан өзүнүн эле регионунда иштеген. Да? Анан бүт Кыргызстан боюнча жетишпегендиги үчүн мына биздин өкмөт 16-жылы ачык акционердик коомду түзүп, бүт Кыргызстанга иштеп атабыз. Анан бүгүнкү күндө биздин мыйзамыбыз бар, гарантиялык фонддор жөнүндө дегенчи. Ошого азыр өзгөртүү киргизилип атат. Ал жерде улуттук банкта биздин капиталга кирген атат. Анан мен ойлоп атам, ушу улуттук банкта алар банкты дагы көзөмөлдөйт, микрокредиттик уюмдарды дагы, кредиттик союздарды мүмкүнчүлүк берет го дагы ачылганга. Бирок негизгиси ачыла турган негизгиси капитал да. Ошол эгерде минималдуу требование болгон капиталды чогултса, ишкер болобу, жергиликтүү бийлик болобу, же чет мамлекеттен келген инвесторлор болобу, ошолор капиталды чогултса, анда ачканга мүмкүнчүлүк толук бар. Мыйзам каршылыгы жок да мыйзам менен. Жакшы. Мисалы биздин ушул алыска эле Баткен же болсо Ат башы мисалы да, же болсо көлдүн бир айылы деп коелу, Таластын алыскы бир айылы. Ошол регионду өнүктүрүүдө мисалы бир айылды керек болуп калса, жергиликтүү бийлик менен кандай иштешесиздер? Мындай кызматташтык бар да, Ооба, биз былтыр майдын аягында бир жаңы программа ачканбыз да. Ал программанын максаты аты мындай да, бир регион, бир район. Ошол региондо муктаждыктар бар да, муктаждыктар. Ооба, азыр бүт эле региондо муктаждык бар да. Анан ошо бир район, бир ишкана деген программабыз бар да. Ошонун алдында биз 60-тан ашык жергиликтүү бийлик, мэр же акимдер менен келишим кол койгонбуз. Алардан биз суранып атабыз да, ушу силерден региондо ишкерлерди биринчи тандап бизге бергиле, себеби менде 40-тан ашык эле киши иштейт, ал бүт регионго барып келе албайт. Адам жетпейт иштегенге. Анан силер жардам берсеңер, кийинкисин биз өзүбүз милдет алабыз, ал ишкер менен иштегенгечи. Анан ага эгерде татыктуу болсо, биз бизнес план түзүп беребиз, банктар менен байланыштырабыз. Эгерде күрөөсү жетишсе, күрөөс насыят беребиз, күрөөсү жетишпесе, гарантия беребиз деп, мына бүгүнкү күндө биз 27 жаңы ишкана же болсо иштеп аткан ишкананын жаңы тармагын ачып бердик да. Анан эми келе жаткан бир 2-3 жылдын ичинде биз 80ден 120 жаңы ишкана ачканга ишкерлерге жардам берели деген пландарыбыз бар да. Анан сиз айтып аткан жана Ат башы болобу же башка Баткенде регион болобу, биз алар менен иштеп атабыз. Бизде ар бир областта өзүбүздүн өкүлчүлүгүбүз бар. Алар да алар менен иштеп атат. Эгерде ишкерлер кайрылгысы келсе, анда бизде бүт региондо өзүбүздүн өкүлчүлүктөр жана банктардын филиалдары бар да. Абдан жакшы. Сиз 27 ишкана деп жатпайсызбы? Алар кандай ишканалар? Эми арасында чоңу да бар, жаңысы да бар, кичинеси да бар. Мына эми чоңдорун айта кетейин. Жакында эле биздин урматтуу президентибиз Таласка барып, фасоль кайра иштеттүү бир завод ачпадыбы? Аны болсо биз Айыл банк экөөбүз аябай тыгыз иштеп атабыз, жакшы иштеп атабыз. Айыл банк аларга насыя берип атканда күрөөсү жетишпей калды. Анан биз максималдуу бизде болгон гарантияны бердик. Ошо менен ал завод иштеп атат. Экинчиден, мына биздин урматтуу президентибиз быйылкы жылды региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялады. Анан биз билебиз да, биздин региондо механизация, тракторлор жетиштүү эмес. Мына бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлигинин маалыматына караганда 30 000 трактор керек. Анан биз гарантиялык фонддун демилгеси менен трактор чыгаруучу заводду ачып атабыз. Бул жана бир район, бир ишкана деген программанын алдында. Ал болсо жалгыз эле трактор чыгарбайт, ал болсо трактордун жана тетиктерин чыгарат да. Бул жанагы сокоо жана башкаларды мына бүгүнкү күндө 2 жылдын ичинде ошол ишкер мен импортты 10-15 миллион долларлык жана соколорду алып келген импортты өзүм бул жерден чыгарып, арзан
качествосы жакшы продукцияны биздин ишкерлерге сунуш кылып, аларга берем деп атат да, чыгарып. Анан мына Кочкордо сыр чыгаруучу завод бар. Тиги Ошто Өзгөн районунда сүт чыгаруучу жана курут чыгаруучу заводубуз бар. Карабалтанын ар жагында жана сетка чыгаруучу, терезе чыгаруучу, же болбосо кичине комбикорм чыгаруучу заводдор бар да. Эми көлдө болсо кичине сок чыгаруучу завод бар, же болбосо альчаба продукциясын кургатып, анан Россияга жиберүүчү да ишкерлер да бар да. Анан эми биз алардын списогун да көбөйтүп, бүт регионго бир район, бир ишкана деген программаны, жана бул япондордун жайканын программасы бар эмеспи? Бир айыл, бир продукт дегенчи. Атын ошого окшоштуруп биз коюп алганбыз да. Абдан жакшы саамалы экен. Өзгөчө ошол Талас регионуна ошол фасолду иштетүүчү ишкана абдан керек болуп жатты эле. Анан дагы ушул сиздердин фондуңуз баягы гарантия эле бербестен биздин билишибизче ошол ишкерлерге мындай окутууларды да уюштуруп келет экенсиз. Маселен, ар кандай бизнес долбоорлорду иштеп чыгууну үйрөтөт экенсиз. Жаңылбасам ошол Нарында атайын окуу борбору ачылган, туурабы? Мына ушул жааттагы иштерди да айтып өтсөңүз. Биз эми тиги бизде Кыргызстанда программа бар. Финансовая грамотность боюнчачы. Себеби бизде ошо 2016-жылы изилдеп көрсөк, биздин Кыргызстанда жарандардын финансовый грамотносы 24% экен. Эгерде өнүккөн өлкөлөрдү алсак, алардыкы 65-70%тан жогору да. Анан ошол себептен биз дагы өзүбүздүн салымыбызды берели деп, жана финансовый грамотность деп, былтыр 267 ишкерлерди окутканбыз. Алардын 20% насыя алышты. Быйыл болсо 700-800 кишини окуттук. Алардын ичинде банктарында сотрудниктер бар. Ошонун бир 5-10% алып атат. Анан силерде туура маалымат болуп атат. Биз Нарын областтын биздин өкмөттүн өкүлчүлүгү жана Нарын эркин экономикалык зона менен биргелешип жанагы учебный центр ачканбыз. Анын максаты ошол жерден консультация берип, финансовый грамотностьты окутуп, бизнес план түзүп, керек болсо ишкерлерди банктарга алып барып, тиги насыя алып берген да. Эгерде башка областтарга салыштырма карасак, чын айтканда ошо биздин Нарында өкүлүбүз аябай жакшы деп атат. Саны менен бергенде ал Бишкектен кийин эле экинчи орунда турат да, Нарын областы. Кичинекей область, ошентсе дагы ошо жана биздин окутуу борборубуз жана ишкерлер жакшы деген көрсөтүп атат да. Демек, буюрса келечекте башка региондордо да мындай окуу борборлору ачылат деген үмүт болот экен. Мен дагы бул жергиликтүү бийликтерге, областтарга айтып ыраазычылыгымды билдирип кетейин деп атам. Алар бизге помещение берип атат, бүт расходдорун өзлөрү алып атат. Алар да түшүнүп атат, биз алардын ишкерлерге акча менен келип атабыз, акча каражатты берип атабыз. Анан ишкерлерди да өнүктүргөнгө жардам берген үчүн бизге дагы жакшы мамиле кылып атат. Аларга да чоң рахмат. Рахмат, Малик Бартабасович, ушул биздин телекөрүүчүлөр эл арасында болгондо сиздердин ишиңиздерге жакшы иштерди апарып атышат деген ойлорду айтып атышат. Андыктан ишиңиздер алгалай берсин. Кыргызга ак кызмат өтөй бересиздер. Элибиздин экономикасын, жашоо тиричилигин оңдоого сиздердин да чоң салымыңыздар келечекте да болот деген тилекти айталы. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик каалайлы. Рахмат.